Саламатсыздарбы, эфирде Арча медиа. Алпоруучу мен Касиет Мамырбай жана бүгүнкү эфирде биз бүгүн саясий туткундар жөнүндө негизи эле азыр мыйзамдар кантип иштеп аткан жөнүндө талкуу кылабыз. Биздин коногубуз Таттыбүбү Эргешбаева, юрист, укуктануучу десек да болот. Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламатсызбы, Касиет? Аякы азыркы болуп жаткан негизи көйгөйлөргө көз карашыңыз, камакта отурган айымдар, бир нече 26 адам камалып отурат. Бир ай эмес, 38 күн өттү кармалганына. Бир дагы тергөө иштери жүрө элек. Маалымат боюнча кечээ күнү биринчи тергөө иштери башталган, бирок ага чейин бир ай эчтеке болгон жок болчу. Ошого көз карашыңыз негизи укук боюнча? Чоң рахмат. Бул жерде бүгүнкү күндө эң алгачкы конституциялык гарантиялардын бузулганы эле бул кооптуу бир тобокел маселе болуп атат да. Өзгөчө айта кетсек, бул болсо деген ар бир Кыргыз Республикасынын жаранына конституциялык кепилдиктер бар. Бул сөз эркиндиги, ой эркиндиги жана андан сырткары ар бир жарандын саясий процесстерге кошулууга жана өзүнүн оюн уктурууга укугу бар да. Бүгүнкү күндө ошол маселелердин чөйрөсүндө өзгөчө бир талкуу кылып кетсек жакшы болмок эле. Анан билебиз, бизде кыргыз-өзбек чек арасын аныктоо боюнча келишим жогорку кеңешке сунушталып, жана ратификациядан өткөрүлүү деген сунуш болуп, эң сунуштун демилгесинде президент өзү турду. Жана мурда күнү аны Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол коюп, ошол менен толугу менен кыргыз чек ара аныктоочу келишим күчүнө кирди. Эки тарап тең кол койду. Эми бул айтсак болот, кыргыз-өзбек чек арасы такталды. Бирок анын ортосунда көптөгөн мыйзамдык эрежелер бузулду. Андан сырткары ошол биздин активисттерди, өзгөчө юристтерди жана саясий активисттерди кармаганы ушул жери туура эмес болуп калдыбы деген ой болуп калды да бүгүнкү күндөчү. Анан ошонун жалпы негизинде бүгүнкү күндө биз билебиз, 23-24 октябрда биздин 26 жакын юрист, саясий активист жана андан сырткары медиа тармагында иштеген өкүлдөрдү кармап кетишкен. Эртең менен көбүнчө ошол кармаган учурда дем алыш күн болчу. Эртең менен саат 6-7 кармашкан. Ошондуктан көптөгөн процессуалдык эрежелер бузулган ал жердечи. Жана кылмыш кодексине дал келбеген көптөгөн нормалар бузулду. Өзгөчө айта кеткенде, ал жерде керек болсо тергөө тобунун эле чечими бар экен, бирок сот тарабынан ал учурда уруксат алына элек экен аларды тинтүү жүргүзүүгө, андан сырткары ошо камакка алууга же болбосо үйүндөгү техникаларды алуу боюнча көптөгөн ошол боюнча соттун чечими жок экен. Ошо тергөө тобунун эле чечиминин негизинде алып коюшту да. Бул концептуалдуу түрдө бүгүнкү күндө биз ошо адилеттүүлүктү аныктоочу жалпы адамдын укугу бузулуп атат да, адамдардынчы. Бул биринчи маселе болду. Анан бүгүнкү күндө 38 күнгө жакындап калды алардын кармалганынан бери. Эми алар СИЗОдо отурушат. Бирок ошонго карабастан мен ойлойм, бүгүнкү күндө 3 алгачкы маселе бар. Эми ушул 3 алгачкы маселени айта кетсек, биринчиси бул камакка алуулар мыйзамсыз болуп атат. Аны түшүндүрө кетебиз эмнеге. Экинчиси тергөө кечиктирилип жүргүзүлүп атат. Адвокаттарды дагы бүгүнкү күндө жалпы чакырылган жок. Канчалык түрдө бул далилденет, бул дагы чоң маселе болуп атат. Үчүнчүсү тергөөчүлөр жана соттор чечим кабыл алуу процессинде алсыз болуп атышат жана көз карандыгы толугу менен камсыздалбай атат. Мына ушул 3 маселеге таянып кетсек, көп нерсе түшүнүктүү болот да. Кыргыз-өзбек чек арасы аныкталып аткан кезде
эки тараптан бизде мына кыргыз өзбек чек арасын ошо сентябрдын акырында бизде мамлекеттик делегациянын өкүлдөрү кол коюшкан. Ошонун негизинде келишимдин долбоору сунушталып, жогорку кеңешке алып кирилген. 10 октябрда биринчи жолу өткөндө мен дагы ошол 10 октябрдагы комитеттин заседаниясында болгом. Жана мен менен кошо ошо бүгүнкү күндө кармалган активисттер дагы бар болчу. Жогорку кеңештин имаратында болгон, жабык түрүндө. Жана ошол жерде көптөгөн түшүнбөгөн суроолор болду. Эми укуктук жагын айтып кеткенде, бул 3 позициядан болуп атат да. Биринчиси, кыргыз өзбек чек арасынын арасында 302 километр аныкталбаган ортодон чек ара жери бар болчу. Аны спорная территория деп коет. Экинчиси болсо деген ошо 65-чи, 69-чу, 72-чи жылдардын келишимдерине карата бизде болсо деген ошо жер менен компенсация кылып берүүчү келишимдер булга чейин калып калган экен. Ошондо болсо деген ошол жер компенсациясына бизге 19.699 гектар жер өткөрүлүп берди. Бүгүнкү күндө ошонун ичинде Гавасай, Орто Токой жана башка жерлер бар. Жана үчүнчү маселе бул жер алмашуу өзгөчө бир саясий бир өтө чоң чечим болду. Канчалык түрдө бул туура болду, биз документтерге бүгүнкү күндө таанышууга мүмкүнчүлүгүбүз жок болду. Ошондуктан бир нерсени айтыш кыйын, бирок бул саясий чечим. Ошондо жалпысынан 4485 гектар кемпир абад суу сакталгычтын жери, бул 65% түзөт. Кыргызстандын менчигинде болчу булга чейин. Андан сырткары 35% Өзбекстандын менчигинде болчу ошо суу сактагычтын. Эми анда болсо деген ошол толугу менен дамба дагы Өзбекстанга карап кетчү эле. Өз убагында ГЭС дагы, алардын антижандык ГЭС дагы Өзбекстандын территориясына карайт эле. Бүгүнкү күндө биздин бийлик ошо 4485 гектар жерди, ошо кемпир абадтын алдындагы болгон жерди толугу менен Өзбекстандын менчигине өткөрүп беришти. Бирок ал кемпир абадтын суусу 3 дарыядан толот, 3 булактан. Ошол булактар Кыргыз Республикасынан кетет. Жана ал келишимге карата элүү эки өлкө тараптуу болуп башкарганга мүмкүнчүлүк пайда болду дейт. Эми бул механизмдер канчалык туура иштейт? Буну биз эгерде келишимдер ачыкка чыгарылса, ошондо гана укуктук баа берүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүгүнкү күндө мен бир гана айтып кетишим керек. Комитеттин чечими, профилдүү комитеттин чечими эки иретте өттү. Биринчиси толугу менен мыйзамсыз болду. Анын мурдаңкы төрагасы Чыңгыз Айдарбеков ушул маселенин айынан ордунан кетти. Жогорку кеңеште 7 добуш жетпей калды. Регламентке таянып айтканыбызда. Кийин жаңы төрагалыкка депутат Улан Примак келип, ошол алкагында бул маселе өттү. Андан кийин палатада дагы 63 депутат 3 окууну бир күндө өткөрүшүп, өзгөчө колдоп беришти. Кийин президент мына мурда күнү кол койду да. Бул жерде регламенттин эрежелери бузулду. Бирок конституцияга каршы иш чараларды кантип далилдесе болот? Бул жерде далилдөөчү база аз. Жана экинчиден бул укуктук база бул жерде дагы аз. Көбүнчө бул саясий маселелерге келген суроо болуп калды да. Анан ушул учурда менин коллегаларым өзгөчө мына айта кетейин, аялдаргачы мына Рита Карасартова, Клара Соронкулова, Гүлнара Журабаева, Перизат Суранова жана Асия Сасыкбаева биз бир чөйрөдө эле бирге иштеп эле, анан көбүнчө мен ошолордун арасында укуктук талдоо жүргүзгөнү адамдардын бири болчумун да. Анан менин оюмча, менин билишим боюнча эч кандай менин коллегаларым массалык өзгөчө бир кылмыштарды кылайлы деген эч кандай ой жок болчу. Бир гана ошол конституциялык биздин гарантиябызды колдонуп, саясий чечимдерге өзүбүздүн таасирибизди киргизип, саясий чечимдер болуп аткан нерседе жаран катары билгим келет деген гана укук менен колдонуп атканбыз да өзү негизичи. Анан бирок ошонун алкагында кемпир абад боюнча бир жолу курултай өттү, кийин чогулушуулар өттү.
мына ошол жерде ошонун жалпысында биздин активисттер тутулуп калып атат да. Эми мунун мен алгачкы эле чечимин айтып коеюн. Мына жакшыбы жаманбы, бирок Кыргыз Республикасында 11 жолу конституция өзгөрүлдү. Ошо 11 жолу өзгөрүлгөндө дайыма эле президент менен парламенттин ортосунда кимге өкмөт, күч куралдар жана мамлекеттин бюджети өтөт деген эле нерсе дайыма каралат. Бирок ошо соттордун көз карансыздыгы эч бир учурда каралган эмес. Кандай сот системасы алсыз болсо, саясий чечимдерге кабыл алууга мына ошол бойдон эле келип атат да. Ошондуктан биз айта кетишибиз керек, биз сот системасын буга чейин дагы жакшы иштетпедик. Ошондуктан бүгүнкү күндө соттон элде талап көп, бирок соттун саясий көз карансыздыгы жок. Ошого көңүл бурушпаш керек. Саясий көз карансыздык каяктан кетет? Эң башында бул мына ошо жогорку соттун кеңешин ким аныктайт? 50%га бүгүнкү күндө администрация президенти аныктайт. Мына өкүлдөрүн. Андан сырткары жогорку сотту ким дайындайт? Жогорку сот менен жогорку соттун замдарын, андан сырткары көптөгөн сотторду. Мына бүгүнкү күндө 400дөн көбүрөөк сот бар. Өлкө боюнча аларды ротация кылат. Бир региондон бир регионго президенттин чечими менен, акыркы чечими менен өткөрүлүп турат да. Мына бул кооптуу да жергиликтүү соттор үчүн ротация болуучу. Мисалы Бишкектеги эле жакшы иштегенди эртең тоого жөнөтүп жиберсе, эмне үчүн дегенде ал саясий чечимдерди жалпы мыйзамдын эле негизинде чечип койсо деген кооптуу маселелер болот да. Жогорку сот анын замдарын баардыгын дагы бүгүнкү күндө президент өзү представление кылат. Анын негизинде анан жогорку кеңеш жактырат да. Ошондо бүгүнкү күндө ошо соттук кеңештин 1/3 эле бөлүктө катышуусу бар. Калганын бүгүнкү күндө көбүнчө администрация президент чечип коюп атат да. Ошондуктан сот системасы алсыз. Ошондуктан эл канчалык талап кылбасын, бирок эл өзү дагы ушул нерсеге жоопкерчиликтүү. Эмне дегенде конституциялык референдумдар боюнча өтүп атканда талкууларчы. Эл өзү ушул нерсени талап кылбай атат. Кандай долбоор сунушталса, мисалы бүгүнкү күндө авторитардык супер президенттик модель бар, конституция иштеп жаткан. Ошонго эл келип өздөрү шайлап беришти. Көп эл келбей деле койду. Келбегенине дагы, келип ооба деп добуш коюп бергенине дагы баардыгы жоопкерчиликтүү. Негизи бул демократиялык өлкөлөрдө тандоо мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан мен бир жыйынтыкты айтып кетейин бул боюнча. Биздин конституциялык түзүлүш, мамлекеттик машинанын иштөөсү ошол соттордон өтө көп мүмкүнчүлүгү бар. Президенттик канчалык күчтүү президенттик өлкө болсо, ошончолук көз карансыздык сот болуш керек. Эгерде көз карансыздык сот болбосо, анда иштер мына бүгүнкү күндө кандай болуп атса ошондой болуп турат. Андан сырткары мына бизде оперативниктер, тергөөчүлөр баардыгы Таттуу байым. Ошондуктан алар эгерде соттор алардын укуктарын коргой толугу менен гарантия бере албаса, анда тергөөчүлөр жана оперативниктер кандай буйрук берилсе, ошону аткарууга милдеттүү болуп калат да. Бир эле мүмкүнчүлүк ошо прокуратурада бар, бирок прокуратура ченемдүү гана ыйгарым укуктары болот да бул жердечи. Азыр менде бир суроо же жөн эле бир талкуудай эме пайда болду да. Мисалы, сиз азыр айтып атасыз, биз азыр супер президенттик авторитардык өлкөдө ушундай конституция менен жашап атабыз депчи. Анан айрым учурларда мисалы элге жеткирейин десең, мындай президенттик өлкө бизге жарашпайт экен десең, баары айтат биз парламенттик өлкөнү да көрбөдүкпү деп. Мына канча жыл болду, 10 жыл болду, 15 жыл болду, жүрбөдүкпү, эмне өзгөрдү, эмне жакшылык көрдүк, эчтеке көргөн жокпуз депчи. Ушул жөнүндө кичине кененирээк айтып берсеңиз, мисалы эмнеге биз өткөн өткөн конституцияларды толугу менен парламенттик деп эсептей албайбыз да. Дайыма эле бизде президент болуп турчу, бирок конституцияда парламенттик деп жазылып турчу да. Ушунусу кандай иштеп калат? Биз эмнеге көп көңүл бурушубуз керек? Бүгүнкү күндө мен ойлойм, биз өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тизмесине киргенибизден эч бир учурда конституция улуттук коопсуздукту камсыздоо үчүн өзгөрүлгөн эмес. Көбүнчө ошо кайсы бийлик келбесин,
ошол бийликтин иш чарасына адаптация кылып туруп, орноштуруп туруп анан өзгөртүшкөн да. А бирок эч качан мисалы бир учурда УКМКнын Улуттук коопсуздук комитетинин күчүн күчөтүшкөн. Экинчисинде прокуратура. Мына Бакиевдин учурунда жана Садыр Жапаров президенттин учурунда бүгүнкү күндө прокуратуранын күчү абдан чоң да. Бирок канчалык алар мыйзамдык түрүндө туура колдонуп атышат азырынча белгисиз. Бирок мына ушул конституция боюнча бүгүнкү күндө прокуратуранын ыйгарым укуктары чоң. Бирок эгерде улуттук коопсуздукту камсыздайын десек, анда биз соттордун ыйгарым укуктарын күчөйтүп, аларга мындай көз карандысыз платформаны түзүп бермекпиз да. Бул дегени сот кеңеши төрагасын өздөрү аныкташат. Андан сырткары төраганын замдарын дагы өздөрү аныкташат. Андан сырткары жергиликтүү сотторду ротация кылуу боюнча дагы ошо жогорку соттун кеңешинин мүчөлөрү өздөрү аныкташат жана жогорку соттун кеңешинин мүчөлөрүн дагы алар өздөрү аныктоого укукту парламент менен президент бир гана жактырып беришет. Мына ушундай деңгээлде анан эч качан соттор президент менен депутаттардан аз отурбаш керек. Алардан көбүрөөк отуруш керек. Өнүккөн өлкөлөрдүн практикасына карата алар дайыма көбүрөөк отурушат. Мына ошондо канчалык түрдө администрация президент кысым көрсөтпөсүн, же болбосо оперативниктер, же тергөөчүлөр, же прокуратура кысым көрсөтпөсүн, акыркы жоопкерчилик, акыркы чечим соттун артынан калып атканда соттор мындай чечимдерге бармак эмес да. Ошондуктан бүгүнкү күндө кыргыз элинин бир шору, бул бүгүнкү күндө биз жашап келаткан нерсе, биз сотторго көңүл бурбайбыз. Кийин маселе башыбызга түшкөндө анан сотторду мындай айыптап согуп баштайбыз. Бирок анын жалпы түбү ушунда турат. Анан экинчиси, эч ким көңүл бурбай атат. Бирок мына бизде тергөө иштери ачылат. Анан кийин үй камагында отурабы же СИЗОдо отурабы деген мера пресечения болот. Мына ошол маселеде кайсы кылмыш кодексине жараша норма болбосун, ошол экономикалык дагы кылмыштаргачы көбүнчө мошенничество деген норманы колдонуп туруп эле баардыгын отургузуп коюп атат. 10 000 карызсыңбы, 10 000 доллар карызсыңбы же сом карызсыңбы бирдей отургузуп койгонго функция бар да. Анан кийин бизде тергөө соттору болот, следственный судьи деп коет. Мына ошолор чечим кабыл алат. Анан алар эгерде чечим кабыл алса, 2 айга СИЗОдо отурсун, анда СИЗОдо отурушат. 2 ай үй камагында отурсун десе, анда үй камагында отурат. Бирок бул менин эмнени айтарым, конституциялык гарантияларды бузуп коюш оңой болуп атат да. Эгерде тергөө учурунда тергөө 1 жылга чейин жүрө берсе болот. Мына 1 жыл бою адам СИЗОдо отурса болот. СИЗО менен түрмөнүн айырмасы жок. Адам жөнөкөй жашоо менен жашай албай калат. Жабык жашоодо, изоляцияда болот. Ошондуктан биз ушул СИЗОго өзү кимдерди отургуза алабыз? Кандай учурларды отургуза алабыз? Эгерде СИЗОго отурганда, ошол айыптоочу адам СИЗОго отурса, кийин 3 айдын болобу, 6 айдын ичинде болобу, анын эч бир бул нерсеге таандык экени далилденбесе, анда бул ишти жабыш керек. Анда ошол тергөө сотторун жана тергөөчүлөрдү жоопкерчиликке тартыш керек. Кылмыш кодекси мененчи жоопкерчиликке тарткандын жалпы негизи мындай болуш керек да. Прокурорго, тергөөчүгө, тергөө судьяларына карата шалакалык, кыянаттык деп мындай бир норма каратылыш керек экен да. Бизде ошол нормалар иштебегендиктен биз мына бүгүнкү күндө ушундай абалга түшүп калып атабыз да. Эми эң биринчи суроого кайрылайын. Мына биз айтып атпайбызбы, камакка алуулар мыйзамсыз деп. Мен бул жерде өзүмдүн сөзүмө айткан жокмун. Мен адвокаттар менен, ошол активисттердин, юристтердин адвокаттары менен сүйлөштүм. Жана ошолор мага өздөрүнүн оюн түшүндүрүп беришти. Тергөөчү, тергөө судьялар 5 жылдан жогорку болгон гана кылмышка СИЗОго отургузууга укугу бар экен да. Бүгүнкү күндө биздин кылмыш кодексине таянып айтканыбызда. Бирок бүгүнкү күндө
массалык башаламандыкка даярдануу жазасынын жарымы гана берилип атат да. Бул массалык башаламандыкты аткарды деген факт менен тапкан жок да, ошонго даярданып жатайын деп. Ошондуктан болгон бардык срогу, мисалы көп берилген срогу 10 жыл болобу, ошол срогу 2-ге бөлүнгөн учурда дагы 5 жылдан ашпай атат да. А 5 жылдан ашпаганда кылмыш кодексине карата көрсө, ошол Баш бүгүнкү коргоо чарасы. күндө ооба, бүгүнкү күндө айыптоочуларды эч бир учурда СИЗОдго кармоого мүмкүнчүлүгү жок экен да, бул мына мыйзам боюнча. Анан экинчиден, бүгүнкү күндө кылмыш кодекси боюнча СИЗОдо 1 жылга чейин кармап турууга булардын мүмкүнчүлүгү болот да. А эми бирок бүгүнкү күндө тергөө иштери, тергөө кечиктирип жүргүзүлүп жатат деп эң башында айтып кетпедимби? Буну эмне менен айтып атам да? Мына бизде аудио жана видео экспертизалар бүгүнкү күндө даярданган эмес. Ал жерде лингвистикалык дагы экспертиза болуш керек. Ал экспертизалар жүргүзүлүп жатканда адвокаттар чакырылат. Адвокаттар бир гана ошол мамлекеттик тарабынан экспертиза эмес, мамлекеттик эмес уюмдардан дагы экспертизаны талап кылса болот да. Бирок бүгүнкү күндө тергөөчүлөр бир дагы адвокатты эч бир айыптоочунун иши боюнча чакырбаптыр. Материалдар канчалык түрдө иштелип жатат, ошол бүгүн белгисиз болуп атат. Мына ушуга көңүл буруп коюшубуз керек да. Ким адам кайсы маселе менен отурбасын, бирок бул нерсеге чоң көңүл буруш керек. Ар бир адамдын башына мындай абал түшүп калышы мүмкүн экен. Ошол, анан кийин дагы бир нерсе боюнча айтып кетейин. Тергөөнүн канчалык түрдө далилдеп бериш керек. Мына бул жерде организация массовых беспорядков деген кылмыш кодексинин нормасы берилип жатат да. Бул жерде болсо деген курал жарактарды сатып алып, анан ошол курал жарактар менен колдонуп бийликке каршы иш чараларды жасайт экен деген нерсени тергөөчү далилдеп бериш керек да. Бирок эч бир айыптоочунун үйүнөн мына 25-26га жакын акырында Орозайым Нарматова менен дагы бир Шайменов деген активисттер Россиядан алып келишти. Эч бирөөнүн үйүндө курал жарактарды табышпады да. Бүгүн тергөөчү ошол курал жарактарды тастыктап бериш керек. Эмне дегенде бул берене кылмыш кодекси боюнча. Эгерде курал жарактар колдонбогон болсо, өзгөчө бир боеприпас деп коет да, ошонго окшогон элементтер колдонулбаса, анда бул берене боюнча айыптоо мыйзамсыз болот да. Кийин өздөрүнө эле кайра башынан иш ашырылып калышы мүмкүн. Могул эмне шалакалык кылдыңар депчи. Шалакалык андан сырткары кыянаттык болуп калды деген кодекстер менен. Ошондуктан ушундай маселелерге көңүл буруп коюш керек да. Мен юрист катары кабатыр алган жерим мындайда да. Бул бир гана биздин мына бүгүнкү күндө активисттерге карата ушундай иш чара болсо мен мейли демекмин да. Бирок бул нерсе бүгүнкү күндө биздеги президент Садыр Жапаровго карата дагы ушундай кысым болгон өз учурундачы. Анан аны караган бүгүнкү күндө тергөөчүлөр, тергөө соттору, прокуратура, чечим чыгарган соттордун дагы эч бирөөсү жоопкерчиликке тартылбады да. Бул өзгөчө бир прецедент болуп калды. Андан кийин мына канча деген саясатчылар, канча деген активисттер дагы ушул нормалар боюнча кармалып атат. СИЗОдо мурда 2-3 жыл деле отургузуп койчу. Эми азыр бүгүнкү иштеп жаткан кылмыш кодекси боюнча 1 жылга чейин гана отурат да. Бирок мына карасаңыздар кандай бизде күчтүү, мыйзамсыз, бул эч кандай конституциялык гарантияларды камсыздабай турган, кепилдикти орнотпой турган мыйзамдык механизмдер бүгүнкү күндө иштеп жатат. Эми бунун үстүнөн иштеш үчүн биз ошо тергөө саясий чечимдер сот чечимге айланып кетпесин деген ой менен өзү негизи администрация президент менен жогорку кеңешти сот системасынын алгачкы чечимдерине алыстатыш керек экен да. Мына ушул
баардык нерселер кайталанып өткен, саясий чечимдерди көбүнчө кайсы мамлекеттик институтта бийлик болсо ошолор кабыл алып кое берет экен. Мына азыр бүгүнкү күндө мейли 26 активист бул дегенчи массалык башаламандарды уюштуруу деген норма бул өтө мындай кооптуу норма да. Бул эгерде адамга ушундай жоопкерчиликти берип коем десе, бул 5 жылдан бир 10 жылга чейин адам камалып кетиши мүмкүн. Жөндөн жөн далилдебей туруп адамды кантип камап кое алат деген дагы өтө бир кооптуу маселе болуп атат да. Бизде ушундай прецеденттер көп болуп атат. Негизи айыптоо тарабы ошол бул адам күнөөлүү деп табыш керек да. Бизде бирок мындай тетиринен болуп атат да. Адвокаттар жок, менин бул айыптоочу адам эч күнөөсү жок деп, наоборот, иши башкача жүрүп атат да. Анан сиздин фейсбугуңузду окуп атып бир постко туш болдум. Сиз деген айым депутаттар жөнүндө жазыптырсыңар, эмнеге үн катпайт деп. Анан менде суроо жаралды да, депутаттар азыркы болуп аткан ситуацияга мындай бир кандай десем, эмне кыла алат? Балким мыйзамды алмаштыра алат, балким ушул президентке кайрыла алат, мындай кандай күчү бар азыркы учурда депутаттардын биздин супер президенттик өлкөдө? Негизи мен угуп калдым, кээ бир активисттер, юристтер ошо депутаттык комиссия ачсын деп талап коюп атышат да. Бирок тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатканда депутаттардын депутаттык комиссия ачууга укугу жок, ал боюнча чектөө бар. Тергөө иш чараларына эч бир мамлекеттик институт башка кошула албайт да. Бул жерде бир гана ошо айыптоочулар, айыптуулар көбүнчө ошолордун адвокаттары иш чараларды жүргүзүш керек да. Бирок депутаттар тарабынан башкача нерселер болот. Депутаттык кайрылуу деген болот, депутатский запрос. Мына ушул менен колдонсо болот. Депутатский запроско карата тергөө иштерине кошулбастан эле, бирок тергөө иштерине жете элек гана көптөгөн процесстер бар. Ошолорго карата өзгөчө бир өткөрсө болот. Экинчиден, парламенттик заседание өткөрсө болот. Парламенттик заседаниянын негизи өзү конституциялык гарантиялар боюнча көптөгөн суроолор каралса болот. Үчүнчүдөн, кээ бир депутаттар келип СИЗОдогу отурган адамдарды көрүп кетип атышат. Бирок ошону системдүү түрдө карап, көзөмөл кылышса болот. Жана эң алгачкысы ошо бүгүнкү күндө тергөөчүлөрдүн атына жана соттун атына, баардык компетенттүү органдардын атына бүгүнкү күндө мисалы биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында прецедент болуп атат. Бул 6 айымды отургузуп коюшту. Мына ушулар боюнча өзгөчө депутат айымдар эл менен иштеп, жана ушул нерселерди, кайрылууларды депутаттык корпустан жасашса жакшы болмок да. Ошондуктан бул жерде көптөгөн мыйзамдык механизмдерди колдонсо болот. Депутаттын микрофону, мыйзамдуулукка чакыруусу, тергөө процессинен талап кылуу, эмне үчүн мынчалык ылдамдык менен, мынчалык кыйынчылык менен тергөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат. Эгерде сиздерде факттар болсо, тезирээк тергөө иштерин жүргүзбөйсүздөрбү деп талап кылууга укуктуу. Экинчиси болсо деген, экспертиза жүргүзүлүп аткан учурда депутаттар үчүнчү тарап катары дагы процессти көзөмөлдөсө болот. Эмне дегенде лингвистикалык, аудио, видео запистерге жана башкача техникалык дагы экспертизалар жүргүзүлгөн учурда депутаттар мониторинг жүргүзсө болот. Үчүнчүдөн, ошо СИЗОдо отурган кезде кандай абалда жүрүшөт, кандай кайрылуулар болот, ошолор боюнча. Анан төртүнчү, микрофон укугу менен колдонуп, ошол жерде көптөгөн мыйзамдуулукту сактоо боюнча талаптарды жана өздөрүнүн сунуштарын айтса туура болот да. Бул депутаттардык. Анан кийин экинчиден, бизде медиа тармагында бүгүн байкасаңыздар, көбү бул боюнча мисалы саясий туткундар деген термин берип атат да. Ооба, бул эмне дегенде кыргыз-өзбек чек арасын аныктоочу маселе. Бул бир гана мыйзамдык плоскость эмес, көбүнчө саясий плоскостька кирген маселелер да.
мыйзам маселелери бар, бирок мыйзам маселелерин мына мен комментарий кылып атам. Андан сырткары саясий чечимдер болот. Мисалы, эч бир жерде каралган эмес, суверендүү өлкөнүн жерлери менен алмашса болот деп. Бирок мындай механизм дүйнө жүзүндө прецедент катары, мисалы, Польша, Чехиянын ортосунда болгон. Мындай инструменттер бар өзү, делимитация, демаркация жүргүзүү учурундачы. Бирок биздин оюбузга дагы келбептир мынчалык тез арада анан кийин ушундай механизмдерди колдонуп эки тарап иш жүргүзүп берет депчи. Мына буну болсо деген, мисалы, мен юрист үчүн бүгүнкү күндө ачык суроо, мен буга чейин дагы кийин дагы изилдөөлөрдү жүргүзүп, жылдар өтүп көп документтер ачыкка чыккандан кийин гана туура экспертизаны бере алаттырбыз. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай экспертиза берүүдөн алыс болуш керек. Эмне дегенде мындай прецеденттер дүйнө жүзүндө көп эмес да, ошонусу бар. Анан бунун алкагында, мисалы, биздики активисттер жакшы эле суроолорду берип атат да, бул эмне деген маселе депчи. Ошондуктан саясий плоскостьта кабыл алынган чечимдерди активисттер комментарий кылган учурда булардын ортосунда өзгөчө бир кырдаал түзүлүп калды. Мындай айтып койсо болот, конкуренттүү же болбосо согуш кырдаал депчи, эки тараптын ичинде. Бийлик тарабынан маалымдоо кампаниясы азыраак жүрүп калды. Бирок ошонго карабастан, эгерде соттор жакшы иштегенде, бул ишти карашы мүмкүн эле, тергөө эгерде айып койгон учурда. Бирок СИЗОго отургузууга далил жок болуп калат эле да. Ошондуктан мына ушундай маселелер бар, ушунга жакшыраак көңүл буруш керек да. Анан мисалы азыр 27 активист, анын ичинде саясатчылар да бар, кармалып кетти Кемпир-Абад маселеси боюнча. Экинчисинен Болот Темиров бир нече иликтөөлөрдү, аябай катуу иликтөөлөрдү жасаган журналист азыр жөн эле куулуп кетти өз өлкөсүнөн. Анан жакынкы эле жаңылыктар, биздин депутаттар дагы кысымга алынып атат десек деле болот окшойт, өзүнүн сөздөрү үчүнчү, прокуратурага берилген сөздөрү үчүн. Мисалы, жөнөкөй активисттерди эч ким коргой албаса, ЖМКнын өкүлдөрүн коргой албасак, азыр депутаттарга да кысым жасалып атат. Анан эмне болот? Депутаттар кимге кайрылат жардам менен? Кимге кайрылат? Негизи өзү жашоо өлчөмдүү болот да, жана адилеттүү болот. Эң башында айтып кетиш керек, көптөгөн депутаттар, 6 созувда отургандар бүгүн дагы эле ошо депутаттыкка киришти, көбү башка саясий орундарга отурушту. Анан ошолор бүгүнкү күндө өздөрү кысым көрүп атат. Негизи өзү президенттик модель жаман эмес. Эл президенттикти кааласа боло бериш керек. Бирок конституциялык түзүлүштө бийлик институттарынын, бийлик бутактарынын ортосунда баланс болуш керек. Ошо бүгүнкү күндө баланс жок. Бизде бир гана авторитардык борбор бар, бул администрация, президент. Ошонун ичине бюджет дагы эл аралык катташ, андан сырткары бизде этот силовой блок бардыгы кирет биздечи, күч куралдар блогу. Эми жалпысынан бул 3-4 өлкөгө салыштырмалуу форма да. Мисалы, бул Северный Корея, Азербайджан, Тажикстан, Туркменистан. Бизден көрө прогрессивдүү форма бул Өзбекстан менен Казакстан дагы бизден алдыда да бүгүнкү күндөчү, бул конституциялык тарабынан караганда. Депутаттар бүгүнкү күндө өздөрү мындай жалпы жакшы карабай, сапасыз чечим кабыл алган үчүн эми өздөрүнүн башына түшүп, өздөрү көрүп атышат эмне экенинчи. Өздөрүнө эмне үчүн тийди? Адам үчүн эң ширин бул өзүнүн жаны жана өзүнүн орду. Мына ошо өзүнүн ордуна депутаттык мандат болуп атат. Көбү азыр тырышып отурушат. Эми ушундай эми көрүшсүн бир жагынан. Экинчиден, мисалы, берки айта кетиш керек чындыгы үчүн. Өмүрбек Чиркешович Текебаев, андан сырткары Алтынбек Сулайманов 2020-жылдын ноябрларында ошо конституциялык референдумду өткөрөлүбү дегенде депутаттар кол коюп беришкен. Ошол учурда кийин каршы чыгышты концептке, жок болбойт деп. Бирок эң башында өздөрү уруксат беришкен.
Ошон үчүн мындай мен жеке ушул жерде 2-3 жылдан бери экспертизаны жүргүзүп атып эмнени түшүндүм? Бизде саясий жакшы этика түзүлө элек да, жакшы бизде саясий элита түзүлө элек. Принципиалдуу бир улуттук коопсуздукту мындай сактап, системдүү түрдө иштеген деңгээлге азырынча жете элекпиз да. Андай ишкерлер бар бизде, бирок аз азырынчачы. А көбүнчө бири бирин ошо сыкмай, бири бирин жемей, бири бирин кемсинтпей, көбүнчө мындай проект, программаларга көңүл азыраак бурулуп атат да. Эми бул биздин дагы кыргыз элинин өзү негизи башыбыздан өткөрүп аткан жаман нерсебиз. Эл тарабынан көбүнчө кайдыгерчилик болуп калып атат да. Эмне үчүн? Эмне дегенде бизде эл добушун сатып келет, шайлоолорго же келбей коет. Жок, мен добушум эч нерсени чечпейт деп. Эми келесиңби, сатып анан добуш бересиңби, же тууганыңа бересиңби? Акырында мына ушундай жыйынтык да. Бирок баары жакшы эле болот. Биз өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тизмесине киребиз негизи. Бирок биз ушуну сабак катары алып, саясатта сапаттуу, принципиалдуу, системдүү түрдө позицияны түзүш керек. Анан эң акыркы менин оюм, сиз суроо бере электе, бул улуттук коопсуздукту түшүндүрүп бергим келип атат. Көп эле ушул улуттук коопсуздук деген суроону колдоно алып эле мындай бетке чаба беришет экен да, мен көп угуп калдым. Анан айтып коюш керек, улуттук коопсуздук концепциясы бар 2026-жылга чейин президент тарабынан аныкталынган. Ошол жерде дагы биринчи бөлүгүндө айтылып кетип атат, улуттук коопсуздук бул эң башынан мыйзамдуулук, улуттук коопсуздук эң башынан конституциялык гарантияларды камсыздоо жана ошо жана биздин конституциялык гарантиялар менен жашоо, аны сактоо, элге кепилдик, бийлик элге кепилдик гана түзүп бериш керек деген нормалар бар. А калгандары бул мисалы бизде кыргызчылык, ал маселелер бул жакшы нерсе. Бирок алар саясий, маданий, башка тараптарына кирет. Бирок эң биринчиси бул мыйзамдуулук. Биз демократиялык укуктук өлкө болгонубуздан биз ошондой багытта жашашыбыз керек да. Акырындан эфирибизди аяктай берели. Биздин бүгүнкү тема негизи саясий туткундар болду, Кемпир-Абад боюнча. Анан суроо бар да, мисалы, сиз айтып кеттиңиз, 38 күн болду, тергөө иштери жүрүлө элек дагы эле. Демек жөн эле отурушат. Анан 20-декабрга чейин баарын отургузбады беле? Анан 20-декабрда чыгабы же улам эле тергөө иштери жүрүп атат деп эмете береби? Кандайдыр узарта береби ошо СИЗОдо отурган убагынчы? Анткени Негизи эме Садыр Жапаров курултайда айткандай, жакынкы учурда курултайда өтпөдүбү, курултай айткандай, Өзбекстандын чек арасы чечилди, эми Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы чечилмейинче балким отура турат деген бир ойлор чыгып атат да элдин арасындачы. Ошол ойлорду мындай чогултса, сиздин оюңуз боюнча 20-декабрда чыгышы мүмкүнбү же ушинтип кете беребизби, уланта беребизби? Негизи өзү эң туура болмок могу 20-декабрларга жакын кайра башынан мера пресечения каралып атканда үй камагына чыгарып, анан мындан ары тергөө иштерин сапаттуу жана тез арада жүргүзүүгөчү. Мен негизи өзү ойлойм, биз ушинтип суроо берип атканыбыз бул өтө укуктук катастрофа деп айтып койсо болот. Биз мындай абалга келбешибиз керек эле. Бирок бул саясий чечим болгондуктан бүгүнкү күндө кыргыз-өзбек чек арасы аныкталды. Бул артка кайтпай турган жол. Экинчиден, курултай дагы өттү, курултайдын жыйынтыгы да чыкты. Ал жерде деле ушундай сунуш болду, үй камагына чыгарып койгула болду деп. Эми мен ойлойм, үй камагына чыгарылыш керек. Бирок мындай суроо өзү негизи жалпы көтөрүлүп атканда бул укуктук катастрофа. Жана эң алгачкысы тергөө иш-чаралары сапаттуу, тез арада жана мониторинг, жарандык мониторинг, депутаттык мониторингдин жалпы негизинде жүргүзүлсө жакшы болмок. Кийин эгерде далилденбесе бул кылмыш, анда иштеп аткан кызматкерлерди, тергөө сотторун, ошо тергөөчүлөрдү, андан сырткары прокуратураны
ошо кылмыш кодекси менен жоопкерчиликке прецедент катары тартыш керек. Эмне дегенде башаламандык ар бир бийлик ушул бизде курал блокторду андан сырткары сотторду колдонуп туруп эле кете беришет. Ортодон негизи жалпы саясий мамлекеттик механизмдер жабыркап атат да. Андан кийин элдер көбүнчө жабыркап атышат. Ошондуктан бизге эң алгачкысында сот реформасы керек. Сот реформасы конституциялык ыйгарым укуктардан башталат. Сот реформасы конструкция кылып, инвентаризацияны күчөйтүү болсо, бул өзгөчө бир косметический ремонт гана болуп калат экен да. Эми буга дагы эл өз башы менен акырындап жетиш керек да. Эл жетмейинче көп нерсени бат учурда чечүү мүмкүнчүлүк аз болот экен да, практика көрсөткөндөй. Демек биз эл катары өзүбүздүн тандообуздун бир азыр натыйжасын көрүп жатабыз. Муну дагы башыбыздан өткөрүп, эч качан унутпай, тарыхта сактап, мээбизде, эсибизде сактап дагы кийинкиде балким ушундай жаңылыштыктарды кетирбейли, ушундай каалоо, тилек бар эле. Сиз менен мен Кайсиет Мамырбай болдум жана укуктануучу, юрист Таттыбүбү Эргешбаева. Рахмат, сак саламатта калыңыздар.